Бизге көптөн дыйкандар кайрылышат, уйларга өз убагы менен жем беребиз, чөп беребиз, бирок ошол эле учурда сүтү төмөндөп кетти деп. Мунун себептери кандай болушу мүмкүн? Эң негизгиси эле рациондун ичинде эмнени карайбыз? Энергиясы, белок жана витамин минералдардын жетишсиздиги. Ушул заттар жетишпегенде сүттүн төмөндөшү көрүлөт. Бизде кандай витаминдер бар? Мына мультивита, нутривит, тривит, адек деген витаминдерибиз бар. Буларды бир айда бир беришибиз керек. Эгерде витамин жетишсиздиги, А витаминоз бар болсо, анда бир жума аралыгы менен 4 жолу катары менен берилет. Мындан сырткары бизде жаш малдар үчүн балыктын майы бар. Бул да өтө жакшы. Ичинде витаминдер бар, жана колдонушу оңой. Бул витаминдердин кандай айырмачылыктары бар? Эгерде мультивитаминдерди карасак, мында Б группасында витаминдер бар. Жана булар инъекционный дарылар. Тривит бул дагы инъекционный дары. Колдонушуна келсек, мисалга адек буну инъекционный эмес. Муну суу менен да берсе болот, жем менен да берсе болот, колдонушу оңой. Эгерде мисалга укол айбайм мындай эле берем десеңер, мындай түрүн колдонсоңуздар болот. Инъекционный десеңиздер булар. Балыктын майы болсо бул жаш малдарга, өсүүсү бир аз артта калып калган торпокторго колдонсо болот. Анткени мунун ичинде энергиясы да бар, омега майлары да бар, витаминдери да бар. Эгерде ошо энергиясын караган болсок, мына силас. Силас бул энергиянын эң жеткиликтүү жана арзан түрү. Бул силастын кандай өзгөчөлүктөрү бар? Бул организмге керектүү энергияны камсыздайт. Буну да эгер сапаттуу силасты даярдаш үчүн атайын силас үчүн деген уруктар бар жүгөрүнүн. Бизде мисалга Байдекан компаниясында Лимагрейн уруктары бар, атайын силаска дайындалган. Ал көп өлчөмдө жана сапаттуу силас даярдаганды камсыздайт бул уруктар. Белокту карасак, белокту эң эле көп шроттордо жана жымыктарда бар. Бизде мисалга күн караманын шроту бар. Бунда белоктун пайызы өтө жогору, жана бул организмге керектүү белокту менен толугу менен камсыздайт. Эң аз дегенде тартма жемге 20%га чейин кошсок болот бул шротторду. Буну менен биз белок жетишсиздигин камсы жабабыз. Ошол учурда сүт жогорулайт жана салмак алуусу көтөрүлөт. Биз эгерде жемге мисалга энергиясын карадык, белокту карадык, витамин минералдарды карадык, туура өз убагы менен берилгенде мал ар кандай метаболикалык ооруларга дуушар болбойт. Мисалга кетоз болбойт. Ошол эле учурда сүтү түшпөйт, жогорулайт. Бул витаминдерди сиздер Байдекан компаниясынын бардык агромаркеттеринен таба аласыздар.